Улантабыз достор. Şu дегенде эле биздин алгачкы музыкалык коногубуз келип калган. Ооба, ар тараптуу инсан десек болот, ар тараптуу таланттуу десек болот. Өзү жаш болсо дагы көп жетишкендиктерге жетишти. Анан дагы кандай десек, кодуу жагы дагы бар. Адамдардын маанайын ар дайым көтөрүп да келет. Анан ким деп турсаңыздар, ардактуу көрөрмандар, бизге келип калган мырза Кубанычбеков, Уланычбек мырза келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат чоң. Уйку ачылды. Уйку ачылды. Жаңы жылга 11 гана күн калды. Кандай даярдыктар болуп атат? Даярдыктар буюрса жакшы эле. Бирок жаңы жылдыктай маанай сезиле элек. Кыштын дамы сезилет жок дегенде. Сыртта күн суук бекен? Күн сууктугу суук, бирок кар жок. Мындай баягы мурункудай жаңы жылды күтө турган сезим жок да. Кар жааса жакшы болмок, Жакшы болмок. Жакшы болмок. Негизи калың карды сагынып атабыз биз дагы. Анан өзүңүз тууралуу кыскача маалымат бере кетпейсизби? Кыскача маалымат, мен быйыл искусство университетте ийгиликтүү аяктап алдык. Специальность режиссер, телевидение, кино. Ошо окуп жаткан кезде киного тартылып, ошол кино актерский жактан өзүбүздүн таланттарыбызды көрсөттүк. Эми буюрса жаңы эжекем менен ырдап чыгалы деген ойлор бар. Буюрса ишке ашырабыз. Жакшы. Эжекем деп кетти, ардактуу көрөрмандар, биз бир нерсени эске салып кетели. Уланычбек мырза Кубанычбек Калыков агабыздын уулу, Айпери Кубик кызынын иниси. Мындайча айтканда Кубик байкенин уулу деп коелучу. Чыгармачылык, талант бул жигиттин канында бар деп коет. Анан кээ бир кезде негизинен чыгармачыл үй бүлөдө жаңы жылда кандай тососуздар? Жылга эле үйдө ата-энебиз менен 12-де салют атып, баарыбыз үй бүлөбүз менен чогуу тосуп, жакшы маанайда. 12-ден кийин мен ачыгын эле айтайын, 12-ден кийин сыртка досторубуз менен коноктоп беребиздикине бармай. Жакшы. Эң сонун Кубик байкенин уулу дегенден кийин эле мен атаңызды жакшы билебиз. Аябай чыгармачылыктан да эмгектенип, такыр чарчабаган инсан экенин билебиз. Сиз да атаңызды тартып, чыгармачылык менен бирге дагы башка жумуштарды да аркаласаңыз керек. Башка жумуш ошол буюрса окуу менен окуумду бүтүп алдык. Анан жаңы ыр менен эме кылсак, ошонун үстүнөн иштейли деп жатабыз. Ага чейин атам өмө жемиш кылып поляда чогуу иштеп, үйдөгүлөргө жардам берип. Жакшы, мен бир нерсени билем, буга чейин ошол Кубик байкебиз көп жыл мурда ошол интервью берди эле. Мен уулумду чыгармачылыкка аралаштырбайм деп. Анан сиз кандай аралашып калдыңыз? Аралаштырбайм деген башында мен ошо Бишкекский архитектурный строительный техникумга тапшырып, архитектурныйга. Ал жакта бир жыл окуп, көңүлгө жакпагандыктанбы же өзүм кызыгым жоктуктан окшойт, чөтө бериле алган жокмун да. Анан айланып тегерем, баягы көңүл ошол жакка тартты. Искусство жакка. Буюрса. Анан искусство тармакка тартып, баары ошол чөйрөдө жүргөндөн кийин баягы кичикке кесиңен бери эле сахнанын артында атамдар менен аралашып жүргөндүктөн, может, билбейм, ошол жака искусство тармак жака Баары бир деле чыгармачылыкка аралашып турсуз. Анан кесиптеш буга чейин айтып кетти. Айпери эжекебиз экөөбүз ыр жаздырып баштадык дейт. Андан кийин ыр дегенде эле биз эмнени элестетебиз? Биз анда ырдап көрбөйлү. Биздин менин кесиптешим ушундай, келген коноктун баарын ырдатмай кетирбейт. Келиңиз. Ырдамакпыз, бирок азыр чынында ырдамактыр сүйлөгөн караң, үнүм чыгып атат. Кече сууктап өткөндө кичине көчөгө чыгып жүрдүк элек, ошол жактан уруп калсак керек.
Анда Зейнапты бир жерден көргөндө ырдап берип коюңуз. Болбосо бул такыр Обязательно. жайыңызга койбойт. Сөзсүз ырдатабыз. Кино тармагын окууну аяктадым деп калдыңыз. Негизи эле жаңы жылга жакын, жаңы жыл жөнүндө баарыбыз үйдө жыл сайын бардык үй бүлөдө, бардык сыналгыларда, бардык экрандарда үйдө жалгыз тасмасы ободон кетип турат. Сиз кайсыл жаңы жыл жөнүндө кандай кинолорду билесиз? Кайсыл кинолорду жактырып көрөсүз? Жаңы жылда Один дома деген. Үйдө жалгыз. Үйдө жалгыз. Ошону ар дайым ошол телевизордон ошол кинону көргөндө мындай жаңы жылдык маанай ошондо мындай баягы кички кезден бери ошол кинону көрүп өскөнгө азыр ошол кинону көргөн сайын мындай жакшы бир сезимдер сезимдер бар да. Ата энеңиз кичинекей кезиңизде мына ушундай гастролдоп кеткенде үйдө жалгыз калган учурларыңыз болчу беле? Жок, андай учур болду. Ошол жана үйдө жалгыз деген кинону айтып кетпедикпи? Тасма тууралуучу. Анан чындап эле сиздин жашооңузга ошол нерсе болуп калса эмне кылмак элеңиз? Андай жаш болуп калса билбейм, жооп бериш. Кыйын, ойлондум да. Мисалы кичинекей кезибизде баардыгыбыз эле аяз аталарга ишенебиз, Аяз аталар келет, жаңы жыл келатат десе, белектерди өзүнчө мандарин, апельсин, алмалар баарын эле эстетип алабыз. Анан сиз да ишенгенсиз да аяз атага. Эмнени тилек кылчуңуз эле, аяз атадан эмнени күтчүңүз эле? Менде бир случай болгон, баягы жылга эле атам ёлканын түбүнө баарыбызга белек коюп койчу да, 31 эртең менен эрте туруп, ошол аяз ата келди деп баягы келет деп аяз атаны эле эстетпейсиң, ошо эртең менен эрте туруп ёлканын астына барыш керек. Барсаң ошол жерде белектер болгон. Ошону баягы досум менен сүйлөшүп отуруп анан айтып калды, мен жылга монтип аяз атага кат жазам. Кат жазып коюп койсом, анан эртеси күнү бейимде ошол нерсе пайда болуп калат деди да. Анан мен да өзүнчө бир ойлонуп жазып көрөйүн деп баягы кабыл тилекем баягы жазган нерселерим аябай шундук нерселер да. Анан терезенин түбүнө коюп коюп, что 31 болду жок. Ёлкадан подарок бар, мен жазган подароктор жок да. Бири болду жок, бир ай жатты го, пока ёлка алына элек ошол жерде. Ошондон кийин ишенген, ишенбей калган. Ишенбей калгансыз. Балким сиздин катыңызды ата энеңиз окуй алган чыгарды, Ошондой случай болгон бир жолу анан. Ошондон кийин көңүл калган аяз атадан. Аяз атага деле жаш кезден бери эле бирок ишенген эмесмин. Жакшы. Бул суроону мен кесиптешиме да узатып көрдүм, сизге да узатайын деп жатам. Жыл сайын жаңы жылды үй бүлөңүздөр менен тоскондо кандай салттар, кандай адаттарыңыздар бар? Салт ошол 12ге чейин үй бүлөбүз менен тууган урук келет, ошолор менен чогуу 12ге чейин жаңы жылды тосуп, 12ден кийин башка жака коноктоп кетет. 12ден кийин өзүңүздөр майрамыңыздар башталат. Достор менен. Достор менен бири-бирибизге барып. Жаштардын жаңы жылы болот. Жакшы, анан бизге келген нерсемиз билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы дейт, аты жөнүн кайталап коесуздарбы дейт. Кубанычбеков Уланычбек. Кубанычбек уулу. Кубанычбек уулу, Кубанычбек уулу Уланычбек. Кубанычбек Уланычбек. Бул Кубаныч, атамдын аты Кубаныч болгондон кийин атамдын Кубанычты Уланыч деген, уландысы деген. Улантып атасыз анан Кубанычты. Колдон келишинче аракет кылабыз. Анан так эле ушул Кубик байкенин уулунан кандайдыр бир суроолоруңуздар бар болсо бизге узата берсеңиздер болот. WhatsApp бүлүкчөсү кызматта. Анан кесиптешимен мындай нерсени сурагым келип атат. Мисалы, Кубик байкени биз сыртынан чыгармачылыгын гана тааныйбыз, туурабы? Анан Кубик байке үйдө кандай ата деген суроо берим келип атат. Ошону угабылчы. Үйдө атам баягы сахнада аябай күлүп чайнап ойноп, то есть элге кодул болгону менен мен үчүн аябай мындай Катуу кармайт. Катуу кармайт, анан баягы сүрүү болот
десем жаңылышпайм, баягы мектеп көзүнө карап мынтип эме атам жанымда болгон, то есть дайыма жанымда болгондо баягы сүрдөн деген нерсе болот. Мындайча айтканда Бул кадимки көрүнүш болушу керек деп ойлойм, анткени атанын жүзүндө каары, жүрөгүндө мээрими болот деп коет балага. Бардык көпчүлүк аталар ошон үчүн ушундай кармашылыктар. Жакшы. Азыр болсо баарыбыз биргеликте музыкалык сапарга чыгып келели, андан соң көрүшөбүз. Жөнөдүк. Kezime, gülüp gelsin sezimge, gündö geçinde Kelsek mümkün çeçimge, berbem seni eğer bilsen canım hiç kimge Gündö açıp mezgilge, gülüp dursan sezimde Caştık gezime bol alba erkime, esten tanam erkek daim estep demige Sezim sırrın bilbeysin, kerpegingde irmeysin, düşkö girmeysin Жүрөгөрүн bilbeysin, çılmayasın kıtığılap gözün irmeysin Kede жақын келесин, сүйü ümit beresin, kaçcan sezesin Balkim uçup ketebiz, makul desin, mahabatка birge jetebiz Kılıktanı bir gelip, kıynay berbe gel çektiler Биз кайрадан эле Батсам кофеси менен биргеликтеиз. Ыңгайлуу, чөнтөккө салганга да ыңгайлуу. Анан кийин такыр эмнеди айтып атасыз эле кесиптеш? Бардык убакытта, бардык жерде ыңгайлуу. Жок, ооба ыңгайлуу. Даамын эмне деп өзгөчө бир сөз менен айтып атсаңыз эле. Даамын унутуп калдым. Эмтисинде ар бир эфирде Анчын муну бир жолу ичип алып туруп анан кийин айтыш керек. Анан көп көрөрмандар ичинде эч нерсе жокко, бошко деп да жазган көрөрмандар бар экен, ооба. Анткени түшпөйт ичинде. Ичинде эч нерсе жок деп койбойсузбу? Жок, ичинде бар, мынакей, бул жагында бар кофе. Ал эми бул жагын алганда бул жагына суу куят, ичи толуу кофе болуп калса да даамы жок болуп калбайбы, Ошондой таңыңыздарды Батсам кофеси менен баштаңыздар. Ал эми биз таңыбызды бизге келип калган коногубуз менен улантабыз. Анан коногубуз Улан мырза отурат, кыскартып Улан деп айта берейин. Анан
Батсам кофесин даамын татып көрдүңүз беле? Жок, биринчи жолу көрүп атам бул. Анда биз сизге Батсам кофесин белекке беребиз, даамын татып, андан кийин Батсам кофеси менен таңды тосуп жүрсөңүз, күнүңүз жөн эле өтөт да. Мыкты болуп. Анан мен билишимче көрсөтпөй, биздин этибиз бар, күчүбүз. Биз кайтарып турат. Аты ким? Ит жылы да келатат, анан сиздин мүчөлүү жылыңыз болуш керек. Мен Анан өзүңүзгө эмнелерди каалап жатасыз? Кандай пландарыңыз бар ит жылында? Бул жыл, ит жыл өзүм жылым дегенде ушул жылы ошо ырдап ишке ашырып ой максатыма жетейин деген буюрса ниеттерибиз бар. Жакшы экен. Ушинтип өнүчүгө эле негизи иттер бизди кайтарып эле жаман нерселерди, жаман адамдар үйгө киргизбей эле турса болду. Албетте. Анан мындай СМС билдирип келген экен. Саламатсызбы, Уланычбек Байке деген экен. Сизге ийгилик каалайм деп узаткандар бар экен. Анан мындай дегенде бар экен. Салам, пирамида дейт, Уланычбекке чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолугуңуз чын болсун деген экен. Бул Орусия мамлекетинен жөнөткөн экен. Аягы 94 абоненттен узаткан экен. Саламатсызбы, Уланыч Байке, жеке жашооңуз жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Жеке жашооңузда деги эле эмне кыласыз дейт. 496 абоненттен келген. Жеке жашоомдо деги үйдө ошо азыр строго творчество менен аракет кылып аткан учурум. Кечиндеси иштейбиз. Восточный чайханада. Ошол жерде ырдап, заодно даярданып, ырдап, буюрса болгон азыркы учурда оюм баягы цель деп коет го, азыркы учурда ошол ыр боюнча бүт күчүмдү, бүт эмени ошол жакчакка берели деп буюрса даярданып аткан кезибиз. Жеке жашоом деген Азырынча жүрөк бошпу? Жүрөк бош. Анда жүрөк бош болсо эле жеке жашоо мындай кандай десем, кызыктуу деле окуялар жок экен. Мырзалардыкы мен билишим боюнча үйлөнгөнгө чейин бош. Баардыгы эле бош болот. Айымдардыкы деле бош, кимдики менен сурагыч, меники бош дейт. Көп жылдан бери бош деп айтылат. Айтып коюшу мүмкүн да. Кутман таң, менин суроом дейт. Келечектеги максаттарыңыз кандай деген экен, 298 абоненти. Максаттарым мындайча айтканда баягы ойлогон ой максат буюрса өзүм үчүн баягы койгон принциптер, койгон иш аракеттери буюрса ору менен келатат, бирок эртең эмне болуп кетет айта албайм, ошон үчүн алдын ала көп нерсени айткым келбейт. Негизи эле мындай изилдөөчүлөрдүн маалыматына таянчу болсок, ишемби күн 6-күндүн кечки 7:30 бул мындай көпчүлүк инсандар үчүн мындай бактылуу мүнөттөр, бактылуу саат болуп эсептелет экен. Сиз үчүн мына ушул 24 сааттын 7 күндүн 24 сааттын ичинен кайсыл убакыт сизге жагат? Азыр баягы мурун окуп жүргөн кезде окуудан кийин баягы жакшы, азыр режим аябай эле алмашып кетти деп деле айтсам болот. Анткени жумуш кечки саат 7-ден баштап түнкүгө чейин болот. Анан ошойдон баягы режим алмашып калды да. То есть күндүзү үйдө уктап, анан Түнкүсүн жумушка чыгат. Түнкүсүн жумушка чыгып, анан эң түшкүсү да азыркы учурда түшкү. Мага уктап аткан кез. Ошондо азыр уктап жаткан маалыңыз болчу, бирок азыр бизде отурасыз. Ооба. Үйгө оролуп уктайсыз кайра? Жок, үйгө баргандан уже уйку ачылды, азыр жумуштар бар. Уктатпайт, үйдөгүлөрдө эле. Негизи айтып калышат да, көп элдер мына ушундай чыгармачыл кишилердин балдары эрке болуп өсүп калышат дейт. Ал эми сиз атам катуу кармайт деп калдыңыз. Досторуңуз, атаңыздын досторунун арасында балдарын таанысаңыз, алар эркеби же сиз сыяктуу
атасынын чийген сызыгынан чыгышпайбы? Мен өзү эрке деп өзүмдү эрке деп айта албайм, бирок эркесиң деп көп айтат. Бирок билбейм, дос балдардын деле баягы атамдын досторунун балдары менен бир өзүнчө бир баягы круг деп коет го, өзүнчө бир компания. Алар деле ошондой эле. То есть эрке баягы со стороны виднее деп коет го, анан мен эркемин, анан мен мындаймын деп өзүмдү өзүм айта албайм да, баягы со стороны виднее дейт, бирок тентектик дагы жагыбыз бар. Баягы Өтө эле тентек болсоңуз керек. Мурун ошондой азыр токтолуп аткан кезибиз, бирок Акырындан, акырындан. Мындай деген эсимиз билдирүү бар экен. Салам иним, уланыч дейт. Кубаныч байке кандай жүрөт? Агыркыга салам айтып койчу деген экен 372 абоненти. Рахмат чоң. Атам жакшы. Агыркыга сөзсүз салам айта барам анан кирип баратканда. Рахмат чоң. Негизинен мындай учурлар болобу? Сиз бир жерге барып калсаңыз, бул Кубик байкенин баласы экен дегенде аябай таң калып сурашып, же болбосо Кубик байке тууралуу сурап, же сиздин үй бүлөңүз тууралуу сурап, же болбосо сиздин да баскан турганыңызда окшош турган күндөр болобу? Эгерде сиздин атаңызга бир жериңизде окшош турса, көбүнчө кандай сапатыңыз жана келбетиңиз эмнесине окшоштурат? Атама көбүнчөсү бирок кээде айтышат атаңа окшош эмес экенсиң деп, бирок баягы бала тай жакты тартат дегенде, бирок мен өзүмдү атама окшошмун деп эсептейм. Мындай личика деп коет го, мындай бир караганда көз караштар атамдыкына окшошуп кетет. Анан бирок эки жакка барганда ачыгын эле айтып коеюн, баягындай случайлер болот. Көңүл бурбайт баягы башындачы. Сен жөнүндө көңүл деле бурбайт. Анан баягы сүйлөсөң деле мынтип эме кылып кое беришет. Анан атаңды уккандан кийин уже сразу адам өзгөрүлө түшкөн учурлар да болгон да. Ошол жерде баягы анан бардыгы эле айта берет, сен баягы атаңдын, эжекеңдин эмеси уулусу болгондон кийин баягы бүт нерсе сага ачык го деп баягы сөздөр болот. Бирок мен айта турган оюм баягы ачыктыгы жол ачык болушу мүмкүн, бирок баягы ордуңан жылап турган өзүм да. Анан баягы орусча жана светофорду жашыл кылышы мүмкүн. Кыймылдап дальше кетиш үчүн, кыймылдаш үчүн бул баягы өзүбүздөн деп. Жакшы. Билдирүү бар экен, 687 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы Улан мырза, кинолордон көрүнбөй калдыңыз да дейт. Чын эле кинолордон сунуштар түшүп атабы? Кинолордон сунуштар жакында бир киного сунуш түштү, бирок киного азыр тартыла турган ошо баягы менин оюм азыр биринчи ой ырдап чыгыш керек болот да. Киного тартылганда дагы бир өзүнчө убакыт болот. Азыр биринчи ойлорубуз ырдап чыгып, буюрса клип. Ооба, ошо кино боюнча болуп кетти. Анан Салам Бишкек абдан жакшы, мыкты бир ролду жараткансыз. Өзүңүзгө да жарашып калган, очкиңиз да, көз айнеңиз да, кийимиңиз да айтор. Анан ушул роль жаратып жатканда дагы, мисалы, кандай кыйынчылыктар болот сизде? Анан кандай кыйынчылыктар болду? Анан жанагындай роль жаратканда негизинен жанында турган адамдар да күлсө керек. Ошондой мисалы баягы мен киного тартылганда ал кезде еще да кичине жашыраак көрүнчүмүн. 5 жыл болуп кетти. Анан ал учурда баягы мен баягы фактура деп коет го, внешность дагы ошондой роль ойноод, и мага дагы көбүнчө баягы мынтип серьезный болуп, анан же мындай серьезныйраак роль мага жарашпайт деп ойлойм да. Баягы өзүм ошол ролду эмнегедир баягы чалынып бир жерге бирдемке болуп, анан кыйналып жүдөп мүнө берген роль негизи өзүмө ошол кезде аябай жакчы. Анан буюрса 2 жыл болуп калды, кичине баягы мындай серьезныйраак роль болбосо дагы баягы кыз менен жетелешкен ролго эми келип калдык го деп ойлойм да. Так ал учурда кыз менен жетелешип же баягындай серьезныйраак роль ойногон бизге
жарашпаса керек да. Сөмкү учурунда кызыктуу окуяларыңыз. Сөмкү учурда ошол билбейм, баягы мен аткарып аткан жерде өзүбүздүн агайыбыз баш болуп баягы антип билбейм, мен аткарып атканда эле күлө берет да кайсы, анан башкалардыкына чото карап көрөсүң, мындай көп деле эме кылбайт да, анан баягы мен аткарганда күлүп дайыма баягы агайдын жакын окуучусу могу жанына сүйрөп жүрүп дайыма мага эме кылып берип турган үчүн билбейм, мага мен аякта деле кинодо деле Жакшы. Кандай болсо Улан мырза, тилекке каршы убактыбыз соңуна чыгып барат. Сизге жыйынтыктоочу сөздү берели. жыйынтык сөз бардык жалпы Кыргызстанга келе жаткан жаңы жылы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле тууган уруп, үй бүлөм. Быйылкы келаткан эч жылы баарыбызга ийгиликтүү, ой максатка жете турган жылдардан болсун. Дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, бизге келип калган коногубузду дагы бир ирет айта кете турган болсок, биздин конок Кубанычбек уулу Уланычбек мырза келди. А биз болсо сиздер менен тынууга баргандан кийин кайрадан көрүшөбүз. Бизден астабай биз менен биргеликте боло берсеңиздер болот.